Бишкек Нарын-Торғар унаа жолундагы жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Ал эми Бишкек-Ош трассасында күйүп жаткан унаадан адамдар куткарылды. Бишкекте салык кызматынын бөлүм башчысы кармалды. Анын мамлекеттик бюджетке 6 миллион сом зыян келтирилгени айтылды. Кызматкер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Орус-казак чегерасында топтолуп калган 3000ден ашык жаран эртеңден тартып ташылып келинет. Кыргызстандыктарды чегарадан өткөрөм деп алдаган адам издөөгө салынды. Маалыматта Кубанычбек Жээнкулов деген адам өзүн элчиликтин кызматкеримин деп тааныштырып, Казакстан чегарасынан өткөрүүгө ар бир мигранттан 7000 рубльдан алган. Эл колдоосуна ээ болгон Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлери Араван жана Кара Суу эли менен жолугушту. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерликтен баш тарткан Айтмамат Назаровго айып салуу жана токтолгон материалдарды башкы прокуратурага жөнөтүү чечими кабыл алынды. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү белгиленди. Отмануу кечиңиздер менен эфирде Нур телеканалынын жаңылыктары жана мен Арзым Аталанов. Саламатсыздарбы. Бишкек Нарын-Торғар унаа жолундагы жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин маалыматына ылайык 22 сентябрда кечки саат 17:00 чамасында Бишкек Нарын-Торғар унаа жолунун эмгекчил айыл аймагында Toyota Avensis жана Honda Step үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 3 адам каза болуп, 5 адам жабыркаган. Жаракат алган адамдар Нарын облустук ооруканасына жеткирилген. Бишкек-Ош трассасында унаа капталына кулап күйүп кетти. Жабыркагандар бар. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Кадрдан көрүнүп тургандай, кырсыктын күбөлөрү Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын ичинен жүргүнчүлөрдү чыгарууга жардам беришкен. Унаанын ичинде 3 чоң адам жана 2 бала болгон. Милициянын маалыматына караганда, кырсык кече күнү саат 14:00 чамасында трассанын 117 чакырымында катталган. Кырсыктын кесепетинен айдоочу менен жубайы жабыркап, ооруканага жеткирилгени айтылды. Бишкекте салык кызматынын бөлүм башчысы кармалды. Ал бюджетке ири суммада зыян келтирилгени аныкталды. Маалыматка караганда, Ленин райондук башкармалыгынын бөлүм башчысы салык органынын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, бир жаранга мыйзамсыз негизде патент бергени аныкталган. Бирок ал адам бул тууралуу билген эмес. Мыйзамсыз патент менен салык төлөбөй эле ЯЭП өлкөлөрдөн товарларды ташып келген. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке болжол менен 6 миллион сом түшпөй калган. Кызматкер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Казакстан Орус-казак чегарасында топтолуп калган миңдеген кыргызстандыктардын өз аймагынан өтүшүнө уруксат берди. Маалыматка караганда, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери азыр жарандарды Башкортостандан Солилецке, андан ары Орус-казак чегарасынан өткөрүү боюнча иштеп жатышат. Чегарадан өткөндөн кийин кыргызстандыктар автобустар менен сапарга чыгат. Министрликтин билдирүүсүндө эл көп болгондуктан алар 24-25 сентябрда 2 этап менен ташылат. Ушул тапта Орус-казак чегарасында жолдо калган жарандардын саны 3200ден ашуун. Кыргызстандыктарды чегарадан өткөрөм деп алдаган адам издөөгө салынды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Билдирүүгө ылайык, Кубанычбек Жээнкулов деген адам өзүн элчиликтин кызматкеримин деп тааныштырып, Казакстан чегарасынан өткөрүүгө жардам берем деп ар бир мигранттан 7000 рубльдан алган. Ал автобус менен өткөрүүгө жардам берем деп акча алып, адамдарды Башкортостандан Оренбургга алып келген. Натыйжада Шылуундун тузагына түшкөн мекендештер ара жолдо калган. Бул иш боюнча 22 киши элчиликке арыз жазды. Ал эми элчиликте Кубанычбек Жээнкулов деген адам иштебей турганы маалымдалды. Жоопко тартуу үчүн учурда ага издөө жарыяланды. Ош шаарынын Төлөкөн айыл өкмөтүнүн тургуну Сабиржан Ташболотов 2009 жылдан бери өзүнө тиешелүү болгон жер үлүшүнүн намына өткөрө албай убара. Бул боюнча бир канча жолу тиешелүү тараптарга кайрылган, бирок эч кандай жыйынтык жок. Мындан улам ал президенттик аппаратка да арыз менен кайрылган. Жеке инсандын жер үлүшүнүн мыйзамсыз башка тараптарга берилип кетишинде ошол учурдагы айыл өкмөтү жана архитектура кызматкерлери күнөөлүү экени айтылууда. Мындан улам Ташболотов азыр сотко кайрылып, акыйкат издеп жаткан учуру.
Бул жерде гумандуулук жагынан да жардам сурайт элем сиздерден. Сабиржан Ташполотов жер үлүшүнө бир топ жылдан бери ээ боло албай жатканын айтып маалымат жыйын берди. Кара Суу районуна караштуу Папан айылында жайгашкан 15 сотук жерде 2009 жылдан бери өзүнө өткөрө албай убара. Буга чейин тиешелүү жайларга кайрылып, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Бул жерде буну гос регистр жолдон чыгарган, буну алдап койгон, боло берет 2003 жылгы токтомдор мыйзамга ылайык келет деп алдап туруп, анан буга токтом чыгарткан. Ошон үчүн бунун катарчылыгын эске алып, менин доом, эч кандай доом жок экенин эске алып, ишти өндүрүштөн кыскартып бериңиздер, көрсөтмө бериптир. Ошонун көрсөтмөсү менен иш кыскарып кетет. Кыскарат дагы бардык кылмышкерлер кутулуп кетет. Эч ким жоопко тартылбайт. 17 адамдын документи туура эмес берилген бойдон калып кетет. Көмүскөдө. Анан кийин мен арыз жазсам, бул чечим күчүнө кирген. Өз мөөнөтүндө сиз доо келтирген эмес, даттанган эмессиз деп мени айыптап атышат. Жер үлүшүн наамына өткөрүү үчүн ал кайрылган тиешелүү тараптар ар кандай шылтоолорду айтып документтерин артка кайтарып келген. Ал тургай ал маселе боюнча президенттик аппаратка да арыз жазып кайрылган. Бирок ал тараптан көңүл жылытаарлык жооп болгон эмес. Бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келген маселенин себепкери катары ошол учурда эмгектенген айыл өкмөт, архитектор жана мамлекеттик каттоо кызматкерлердин мыйзамсыз иш жүргүзгөнүн айтып күнөөлүү деп эсептейт. Анткени Ташполотовго тиешелүү болгон аймакты бир канча адамдардын наамына өткөрүп сатып жиберишкен. Ошондо 4 сотик жер мага чек берип туруп, анан трансформация жасаш керек болчу. Чекти казык кагып көрсөтүп туруп, башка бирөөгө документ жасап сатып беришкен. Андан кийин мен муну далилдеш үчүн көп кайрылганмын, бирок эч ким мен талабымды албай атат, арызымды эч ким укпай атат. Себеби аларда абдан акчасы көп адамдар болуп атат. Менин жеримди алып алган адамдар дагы. Айыл өкмөт, госрегистр, архитектура бардыгы колунда бийлиги бар, акчасы көп адамдар. Жер үлүш маселесин бир гана Сабиржан Ташполотов эмес, ошол аймакта жашаган бир топ айыл тургундары да чече албай келет. Алар мыйзамсыз жүргүзүлгөн бул иштин артында Папан айыл өкмөтүнүн ошол учурдагы жетекчиси, каттоого алган кызматкерлер жана архитекторлору күнөөлүү экенин айтышат. Ошол кездеги айыл өкмөт азыр уже башка адам иштейт. Ошол кезде иштеген Муратов ким, ошол кишилер бир эле Ташполотов эмес, бул иш боюнча аябай көп адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошол Папан айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз чыккан жерлердин айынан, токтомдун айынан азыркыга чейин жерлерине жетпей жүрүшөт. Анткени бир жерди мисал келтирсем 4 сотик жерди бөлдү. Ошол эле жерге 5-6 токтом чыгарып койгон, 5-6 адамдын атынан. Алар соттошуп, бүгүнкү күнгө чейин не только Ташполотов, но и башкалар деле ошол жете албай жүрөт. Ошол кездеги кызматкерлер, ошол Папан айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, госрегистр, архитектура булар баардыгы тил бириктирип алып, ошондой мыйзамсыз аракеттерди кылып алган. Азыр эми биз чет-четтен ошону мыйзамдуулугун далилдеп, акыйкатка жеткенге аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Жер үлүшү боюнча кезектеги сот отуруму 6 октябрда өткөрүлөт. Бирок анда Сабиржан Ташполотовго тиешелүү болгон жер үлүшү кимдин пайдасына чечилет азырынча белгисиз. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерликтен баш тарткан Айтмамат Назаровго айып салуу жана топтолгон материалдарды башкы прокуратурага жөнөтүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жарабаева Азаттыкка маалымдады. Башкы прокуратурага маалымат жиберүү чечими кабыл алынды. Анткени Айтмамат Назаров талапкер болгон учурда кызматын тапшырган, ошол учурда өзгөчө кайтаруудагы жерлерге кантип киргенин текшериш керек, деди Журабаева. Айта кетсек, парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамында аттанган Айтмамат Назаров 21 сентябрда талапкерликтен баш тарткан. Улуттук энерго холдингти жетектеп келген Назаров шайлоо алдында кызматын өткөрүп бергенине карабай, энергетикалык объектилердин ачылыш аземдерине катышып сөз сүйлөп, анысы телеканалдар аркылуу таратылып, үгүт тартибин бузганы боюнча анын үстүнөн арыз түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 20 сентябрь күнү арызды кароого киришкен. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын талапкер эл менен жолугушуу иштери улантууда. Араван районунун эли менен болгон жолугушуу 2 сааттан ашык убакытка созулуп, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акматбек Келдибеков менен эркин суроо жооп болду. Район эли андан бул убакка чейин саясаттан оолак жүргөнүнүн себебин сурап, татыктуу кадрлар элге кызмат кылышы керек деген пикирлерин билдиришти.
Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын үгүткербени Араван районунда орун алды. Район эли жолугушууга келген Ахматбек Келдибековдун бул убакка чейин саясатка аралашпаганынын себебин сурап, жарым-жартылай бүткөн жумуштардын аягына чыкпай жатканын айтышты. 8 жылдан бeri ел кыдырбадым. Мына чындык ыйлет, бирок сынбайт дейт. Бүгүн алар каерде отурат, мен элдин алдында жүрөм. Мен бирине дагы жамандык каалабайм. Таба кылбайм, тоба кылам. Ар бир адам тирүүсүндө бирөөгө кыянаттык кылса, ошо тирүү көзүндө жооп берет экен. Бардык Алладан. Ошончо 8 жылдан бeri мына кыдырып жүрөм. Азыр почти 20 күндөй кыдырдым, түнү күнү дебей. Бүгүнкү жолугушуу өткөзүшүм бул 78-чи жолугушуу. Айыл аксакалдары Келдибековдун Сосфонддо иштеген эске алып, пенсия жана пособие боюнча суроо салышты. Экинчи чоң проблема пенсиянын көтөрүлүшү боюнча. Жерде жолуксаң, аксакалдар айтат: балам айтып койчу, Кудайым буйруп, эртең шайланып калсаң, ошо 150 сомду кошпой эле койсунчу дейт. 150 сомго жок дегенде 1 килограмм эт келбесе, андай пенсиянын кошпой эле койсун деген ушундай каалоо тилектерди айтып атат. Кыргыз Республикасында эң күчтүү экономист деп сиз билебиз. Сизге суроом, азыр биздин мамлекетте болуп аткан тендер деген нерсени жойсо болобу? Сиздердин программаңыздарда барбы ушул? Себеби бул тендер деген 2 миллионго бүтө турган нерсени 5 миллионго баалашат да. Акыркы күндөрү мисалы 5 миллионду бүтө турган объекти тендерди утуш үчүн 2 миллиондон жазып коюп атат. 2,5 миллион деп коюп атат. Ошол тендер өткөзүп, правоохранительный органдардын бардыгы эмне себептен сен арзан жазганга бербейсиң, кымбатыраак жазганга бересиң деп туруп, качествосы жок болуп атат. Араван районунун элинин басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен алектенгендиктен сууга суунун тартыштыгы башкы көйгөйлөрдөн жыл сайын орчундуу маселеге айланып жаткан бул көрүнүштү дыйкандар чечүүнү суранышты. Мына эгиндин агын суу боюнча дарыянын суусу. Ушуну эл өзү чабып, өзү ремонттап неме кылат. Бирок налог коюп койгон да. Бунда налог болуш керек эмес. Ушу кандай жооп бересиз? Неме? Меймандар? Эми эртүүрөөк болуп барып айтыш керек. Мына бизден да Кыргызстандан газ чыкпайт экен, нефти чыкпайт экен, бирок суу бар. Сууну сатып алыңдар. Силерден чыккан нефтини биз газды сатып алып атабыз. Дүйнөлүк баада деп ушуга өтүшүбүз керек. Ошондо гана биздин мамлекеттин ичиндеги дыйкандар пайдаланып аткан суудан салык албай элге бекер берсек болот. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан Ахматбек Келдибеков баш болгон талапкерлер андан кийин Кара Суу районунун эли менен жолугушту. Өз кесибинин мыктыларынан чогулган партия өкүлдөрүн жылуу маанайда тосуп алып, алдыдагы өнүктүктө жалпы Кара Суу эли колдоорун айтып, аксакалдар батасын беришти. Жолугушууда Мекеним Кыргызстан партиясынын программасы шайлоочуларга тааныштырылып, анда өзгөчө мамлекеттик кызматтарды кыскартуу багыты колдоого алынууда. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан партиялар үгүт иштерине 2 апта ичинде 504 миллион 787 миң сом сарпташты. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Андагы маалыматтарга караганда 16 саясий партиянын арасынан Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт иштерин эң кымбат жүргүзүүдө. Партия 14 күндө 105 миллион 53 миң сом короткон. Андан кийинки орунда биримдик 89,6 миллион акча сарптады. Ал эми Кыргызстан 88,4 миллион, Атамекен 41,9 миллион, Бир бол 38,5 миллион, Замандаш 37,2 миллион, Республика 29,9 миллион, Мекенчил 12,3 миллион сом, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандар партиясы 10 миллион сом, Социал-демократтар 9 миллион, Орто 8 миллион, Бүтүн Кыргызстан 6 миллион сом коротту. Шайлоо күрөсү үчүн элден акча топтогон Реформа партиясы 7,2 миллион сом чыгымдаган. Ал эми Мекен ынтымагы, Ыйман Нуру жана Чоң Казат партияларынын чыгымдары 6 миллион сомду түздү.
Программабыз эл аралык кабарлар менен улантабыз. Улуу Британияда COVID-19 оорусунун көбөйүшүнө байланыштуу бийлик киргизген жаңы чектөөлөр дагы 6 ай бою күчүндө болушу мүмкүн. Америкада коронавирус инфекциясынан жабыркагандардын саны 200 миңден ашты. Ал эми Казакстандын 3 облусунда куш тумоосу катталып, үй канаттуулары жапырт кырылып жатат. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Казакстандын айыл чарба министрлиги өлкөнүн дагы 3 областында куш тумоосу катталып, үй канаттуулары жапырт кырылып жатканын билдирди. Расмий маалыматтар боюнча чарбаларда кеминде 100 миң канаттуу өлдү. Бийлик ветеринардык кызматтар бардык зарыл чараларды көрүп жатканын билдирүүдө. Куш тумоосу катталган областтарда карантин жарыяланып, район аралык каттамдарга чектөөлөр киргизилди. Мындан тышкары райондун кире бериштерине блокпосттор коюлуп, ветеринардык адистер нөөмөттө турушат. Айыл чарба министрлиги өлгөн канаттуулар үчүн фермерлерге базардагы орточо баа менен компенсация төлөнүп берилерин билдирүүдө. Куш тумоосу аныкталган аймактарга адистер жөнөтүлүп, илдеттин жайылышын токтотуу иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө аларга 1,5 миллион даана вакцина берилди. Бул дээрлик 5 миллион канаттууну эмдөөгө жетет. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон билдиргенде COVID-19 оорусунун көбөйүшүнө байланыштуу өлкө өкмөтү киргизип жаткан жаңы чектөөлөр дагы 6 ай бою күчүндө болушу мүмкүн. Карантин чараларын Улуу Британиянын башка бөлүктөрү Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия өздөрү аныкташат. Бул бизнестин чоң бөлүгүнө таасирин тийгизет деп өкүнөм. Бирок биз иш аракет кылышыбыз керек, деди премьер-министр. Ошентип 6 кишиден турган топторду чогултуу мүмкүн болбой калган Англияда чектөөлөр күчөйт. Бирок карантиндин кесепетинен олуттуу жоготууларга байланыштуу жакан ишканалардан түшкөн арыз даттануулардын учурунда өкмөт мындан каттуу чараларды көрбөйт. Джонсон бул чектөөлөр 6 айга чейин күчүндө калышы мүмкүн экенин белгиледи. Акыркы жумаларда Британияда COVID-19 оорусу менен ооругандардын саны кескин көбөйдү. Дүйшөмбү күнү өкмөттүн илимий жана медициналык кеңешчилери эгер оору азыркыдай деңгээлде жайылып кетсе, октябрь айына чейин өлкөдө күнүнө 50 миңге чейин адам оорушу мүмкүн экенин билдирди. АКШда коронавирус инфекциясынан жабыркагандардын саны 200 миңден ашты. Мындай маалымат Джон Хопкинс университетинин сайтында кабарланды. Акыркы маалыматтарга караганда АКШда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 6,89 миллиондон ашты. Ал эми вирустан каза болгондордун саны 200,724 адамды түздү. Америка Кошмо Штаттары оору жана өлүм көрсөткүчү боюнча дүйнөдө 1-орунда турат. Инфекциядан каза болгондордун саны боюнча Бразилия 137 миң өлүм менен 2-орунда. Ал эми Индия 88,9 миң өлүм менен 3-орунда. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Европа биримдигинин 24-25 сентябрга белгиленген саммити 1-2 октябрга жылдырылганын билдирди. Жыйындын жылдырылышына Мишелдин убактылуу карантинге алынганы себеп болду. Ал жакында эле коопсуздук кызматынын коронавирус жуктуруп алган өкүлү менен сүйлөшкөнү аныкталган. Европа кеңешинин өкүлү Барент Лейтс Твиттердеги баракчасына Шарль Мишель бир канча убакыт карантинде болушу керектигин жазды. Анын айтымында кеңештин башчысы тесттен улам өтүп жатат. Дүйшөмбү күнү тапшырган акыркы анализи таза чыккан. Бирок Бельгиядагы эпидемиологиялык эрежелер боюнча ал карантинде болушу керек. Айта кетсек, Европа биримдигинин кезектеги саммитинде Брекзит боюнча сүйлөшүүлөрдөн тартып, климаттын өзгөрүшү, жер отолук деңизинин чыгыш бөлүгүндөгү суутек кендерин изилдөөгө байланыштуу Туркия менен Грециянын ортосундагы чыңалууга чейинки маселелерди кароо пландалган. Мындан тышкары саммиттин күн тартибинде Беларусь лидери Александр Лукашенкого каршы санкцияларды карап кабыл алуу маселеси да бар. Италиялыктар референдумда парламенттин төмөнкү жана жогорку палатасындагы депутаттардын санын кыскартуу демилгесин колдошту. Бирок эксперттер өлкөдө 2022 жылга чейин шайлоо өткөрүлбөй турганын айтышууда. 20-21 сентябрда Италияда өткөн референдумда респонденттердин 69,63% парламенттин эки палатасындагы эл өкүлдөрүнүн санын кыскартуу демилгесин жактырышкан. Ал эми 30,37% каршы болгон.
Бул бюллетендердин 99% иштетилгенден кийин жарыяланган аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыгы. Ошентип эң жогорку деңгээлдеги мыйзам чыгаруучулардын саны 945тен 600гө чейин кыскарат. Италияда мыйзам чыгаруучулардын санын кыскартуу демилгесинин негизги колдоочулары 5 жылдыз кыймылы партиясы. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Жээнбеков кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган 31 жыл ичинде татаал жана жемиштүү жолду басып өткөнүн белгилеген. Ата бабадан калган улуу мурасыбыз, улутубузду улут кылып келе жаткан куралыбыз бул мамлекеттик тилибиз. Ал өз ара түшүнүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун тилине айланды. Албетте мүчүлүштүктөр да жок эмес. Санариптештирүү доорунда эне тилибизди дагы өнүктүрүп, аны илимдин жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турат. Кыргыз тилин өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил катары жашоо практикасына кеңири жана терең киргизүү келечек максатыбыз деген өлкө башчы. Президент кыргыз тилинин келечеги кең болушун жана өлкөдө аманчылык, тынчылык болушун каалап өттү. Бүгүн кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары кабыл алынганына 31 жыл болду. Бул күн өлкөнүн бардык аймагында белгиленип, эне тилибиз таңазаланып жаткан кез. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт демекчи, тилди өнүктүрүү жаатында Бишкекте атайын жыйын өттү. Ошону менен катар өз тилибизге карата жаштардын пикири кийинки материалда. Колдон келсе 10 тил билгенге эмне жетсин. Бирок ошол 10 тилди билип туруп, өзүңдүн эне тилиңди билбесең, мындан өткөн кордук, мындан өткөн уят иш жок болсо керек. Андыктан башка тилди да үйрөнөлү, бирок эң башкысы эне тилибизди унутпайлы. Мамлекеттик муниципалдык кызматтан тышкаркы чөйрөлөр дагы, билим берүү тармагы, саламаттык сактоо, укук тармагы, бизнес чөйрөсү дагы эл аралык стандартка ылайык сынактан өтүш керек. Бирок бул акырындык менен болот. Ишке ашырабыз. Илимсиз мамлекет болбойт. Ал эми өлкөнүн илими мамлекет тилинде сүйлөш керек жолдоштор. Бул багытта Улуттук илимдер академиясынын институттарында зор милдеттер турат. Аны аткарыш керек. Мына ушул маселелер бул экинчи главанын негизин өзөгүн түзөт. Эне тилибиздин тарыхы узун. Өз тилибиз бар деп мактанганыбыз менен көп учурда өз өлкөбүздө расмий тилдин жанында кыргыз тилибиз босогодон шкалап калган учурлар көп. Маселен, жыйындарда, иш-чараларда жана башка көптөгөн жерлерде. Анткени билим берүү системасында бир топ мүчүлүштүктөр бар. Мисалы, балдар бала бакчада орус тилинде тарбияланып, орто билимди кыргызча окуп, жогорку окуу жайын аралаш тилде бүтүргөндөр арбын. Ал өспүрүм билимдүү болгону менен өз оюн бир тилде түшүндүрө албайт. Ал үчүн келерки 4 жылдык тилди өнүктүрүү планында мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен иш алып барылат. Бүгүн 23 сентябрь, кандай күн? Мамлекеттин тили. Качан кабыл алган? Точно билет экенмин, 92 го дейм. Сиз билесизби качан кабыл алган? Кыргызча түшүнбөйм. Кыргыз тилинде канча сөз бар? Билбейм. Бүгүн 23 сентябрь, кандай күн? Жай кыргызча языка. Качан кабыл алган? Не помню. Бүгүн 23 сентябрь, кандай күн билесизби? Бүгүн 23 сентябрь, кандай күн? Бүгүн эмне күн эле? Жана эле уккам да. Менде жаңылыктан уктум менен бул эсиме чыгып калды. Жоңуз бүгүн кандай күн? Бүгүн 23 сентябрь. Кыргыз тил күнү. Качан кабыл алынган? Я не знаю, честно. Сиз билесизби, жоңуз качан кабыл алынган? Билбейм. Кыргыз тилинде 92-жылы. Кыргыз тилинде канча сөз бар? Канча сөз бар? Сөздү билбейм. Кыргыз тил күнү? Качан кабыл алынган? Болмайм. Кайсы жыл кабыл алынган? 1989-жылы. Бүгүн кандай күн? Билбейм. Билесизби? Сиз билесизби? Эне тил майрамы? Качан кабыл алган экенин билесизби? Жок, аны билбейм. Кыргыз тилинде канча сөз бар, аны билесизби? 36. Алфавит. Сөз. Жок, аны билбейм экен. Бүгүн кандай күн? 23 сентябрь. День языка. Качан кабыл алган экенин билесизби? Нет. Сиз билесизби качан кабыл алган экенин? Кыргыз тилинде канча сөз бар? Канча сөз бар? Замандын талабына ылайык тилди да өнүктүрүү зарыл. Маселен, чыракты колдонбогон адам биликтин эмне экенин билбейт.
Анткени ал сөздү колдонуунун кажети жок. Алардын ордуна жакынкы жылдарда пайда болгон сөздөр бар. Мисалы чөнтөк телефон. Кандай болгон күндө да кыргыз тилин барктасак. Бул боюнча эртең 24 сентябрь Кыргыз тест мамлекеттик ишканасы саат 10дон тарта 17:00 чейин онлайн тест өткөрөт. Каалоочулар өзүнүн деңгээлин аныктап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз кылган ушул тилибиз. Анан бүгүн Назаркулагайдагы ушу улуттук программаны негизги этаптары, негизги параметрлерин белгилеп кетти. 5-катар ушу тилди санарип платформага өткөрүү, тилди санариптештирүү боюнча акыркы турат, бирок англисчеде жакшы сөз бар, the last but not the least деген. Акыркы турганы менен эң олуттуу, эң маанилүү пункттарынан бири. Анткени канчалык технологиянын күчү менен биз тилибизди өнүктүрүп алсак, бизге ушул тилибиз жалпы эле экономикабыздын, жарандык позициябыздын өркүндөшүнө шарт түзөт деген ишеничибиз бар. Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси Кыргызстанда мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоочу Кыргыз тест системасы боюнча иштеп келет. Өзүңүздөр билгендей, ошол 14-жылдан баштап кадам шилтеп, 14-жылы 14 адам келген болчу бизге, биздин система боюнча тесттен өтүүгө. Андан кийин өсүп отуруп, мына бүгүнкү күнү 50 миңден ашык расмий каттоодон өткөн адамдар өздөрүнүн мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалай алышты. Белгилей кетсек, 1989-жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Ал эми кыргыз тилинде башка тилден кирген сөздөрдү кошкондо жалпы 30 миңден ашык сөз бар. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Издание «Отток населения» уже начался, а другая часть будет вынуждена сменить профиль работы. Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинин 88 жаңы учуру катталды. Республикалык штабтын маалыматы боюнча эң көп учур Баткен менен Ошто аныкталды. Бишкекте 9, Ошто 1, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 24, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Мысыкөл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 8, ал эми Баткен облусунда 29 жаңы учур катталды. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 45.630га жетти. Ал эми вирустан каза болгондор 1063 адамды түздү. Өкмөттүн маалыматына караганда, сентябрдын аягында эл массалык түрдө вируска кабыла баштайт деген божомол бар. Мындан улам Бишкек мэриясы кайрадан бир нече стационарларды ачуу алдында турат. Учурда аларда орундар даярдалып, медикаменттер менен жеке коргонуу каражаттарынын запасы камдалды. Бийлик сентябрдын аягында вирус күч аларын айтып келет, бирок ага карабастан учурда жарандар санитардык жана гигиеналык нормаларды сактабай жатканын белгиледүүдө. Премьер-министр Кубатбек Боронов шайлоо кампаниясына катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрүнө дагы бир жолу кайрылуу жасады. Анын айтымында үгүт иштери учурунда бет кап тагынуу, социалдык аралыкты сактоо жана көптөгөн адамдардын катышуусундагы иш-чараларды өткөрбөө сыяктуу санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталган жок. Боронов бул жоопкерсиздик, андыктан өздүк кызыкчылыктарды өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койбой, бири-бирибизди сыйлап, эч кандай чагымчылыкка алдырбай, бардык иш-аракеттериңерди мыйзам чегинде алып барганга чакырам деди. 4 октябрдан баштап Сауд Аравиясынын бийлиги коронавируска байланыштуу март айынан бери токтоп турган ажылык сапарларды акырындап жандантат. Бул тууралуу Сауд Аравиянын ички иштер министрлигине таянып, чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Биринчи этапта чет өлкөдөн келген зыяратчылардын жана жергиликтүү тургундардын күнүмдүк саны 6000 адамга чейин чектелет. 1 ноябрдан баштап зыяратчылардын санын күнүнө 20 миңге чейин көбөйтүү пландалууда. Алардын саны чет өлкөдөн келген ажылардын эсебинен жогорулайт. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Тарихи экранда көрсөтүлүүдө. Мен сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.